Кутман күн, кандайсыңар достор, жакшысыңарбы? Аман эсенсиңерби? Бүгүн жума күнү. Азыр саат 11:30. Андыктан жумаңар маарик болсун. Жакшы берекелүү күндөрдөн каалайм. Бүгүн сиздер менен дагы бир аз баарлашкым келди жана мен сиздерге дагы бир 3 өтө маанилүү эреже боюнча айткым келет. Алар жөнүндө сөз кылгым келет. Андыктан биринчи эреженин аты бул 24 саат эрежеси. Бул эмнени билдирет? Жогоруча айтканда правило 24 часов. Бул эмнени билдирет? Ар бир адамдын жашоосунда өтө маанилүү бир доор заман келет да. Бул мисалы үйлөнүш керек болуп калат, үйлүү жайлуу болуш керек болуп калат. Жаңы автоунаа аласыңар, жаңы балким кымбат телефон аласыңар, же жаңы бир жумушка орношосуңар, жаңы жерге окууга барасыңар, же башка жерге көчүп барасыңар. Ошол маалда жаңы бир сиздин жашооңузга бир мындай тереңирээк, маазмуну бар, мааниси бар нерсе болуп жатканда, сөзсүз түрдө ушул эрежени колдонуңуз. Импульсивдүү, шашма чечимди кабыл албаңыз достор. Ар бир чечимге, мисалы эгерде сизге бир ошондой бир суроо суралып атса же мынакей азыр жообун бер десе, 24 саат ойлонуңуз. Мисалы мен бирөө менен бүгүн саат 11-де жолуктум, мага айтып атат: "Самат, жаңы экөөбүз жакшы бир жаңы жумуш баштайлы, иштешели, шарттары мындай" десе, мага мисалы аябай жагып атат, бирок мен ооба мен даярмын иштешели деп айтпайм да. Мен айтам ал адамга: "Чоң рахмат. Мага 24 саат бересиң, мен ойлонуп көрөйүн. Эртең так ушул маалда мен сага жообун айтам" деп. Адекваттуу, нормалдуу адамдар 24 саатты оңой эле кабыл алат. Андыктан бул нерседе эч жамандык нерсе жок. Макул дешет. Бирок 24 саат бою көп нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн да достор. Мисалы менин жашоомдо көп нерсе болгон. Ошондо жумуш тарабында мисалы мага сунуштар келгенде, мен ойлонуп жатып, ооба мен кабыл алам деп ошол убакта 100% ойлогом да. Бирок эч качан ойлоп турмун, 5-6 сааттан кийин мен өзүмдүн оюмду 180 градуска өзгөрткөм. Эмне үчүн дегенде, ар кандай ой толгоолор болуп, ойлонуп, плюстары кандай, минустары кандай деп, анын оюмду кийин 24 сааттан кийин тилекке каршы мен муну кыла албайт экенмин деп айткам. Андыктан чоң чечимдерди кылып атканда, ошондой чечимдерди кылып атканда ойлонуш керек жана эч качан жаман маанайда эмоцияңыз чөгүп турганда, негатив болуп турганда, андай чечимди эч качан кабыл албаңыз. Эмне үчүн дегенде, биздин психология тарабыбыз, менталдык тарабыбыз өзгөрүп турган учур болот. Андыктан маанайыңыз жакшы болуп турганда эле, ошол мындай жакшы болбосо дагы нормалдуу болуп турса, мисалы күнүмдүк жашооңуз болуп турган убакта ошондой бир чечимди кабыл алыңыз достор. Бул биринчи нерсе, бул биринчи эреже, бул жөнүндө сүйлөштүк. Бул жаңы эле айтып өткөн эреже 24 саат боюнча эреже. Экинчи эрежебиз, бул эреже деп айтпайм, бул принцип деп койсом болот. Балким маалымат түрүндө айтып кетейин. Бул 10.000 сааттын эрежеси или правило 10 000 часов. Окумуштар айтат экен, ар бир жумушта же бир иште, бир нерседе адис, профессионал болуш үчүн адам сөзсүз түрдө минимум 10.000 саат коротуш керек экен. Мисалы, жакшы ырдагың келсе, минимум 10.000 саат. Жакшы саат чыгарам десең, 10.000 саат. Каалаган нерсеңизди алыңыз. Профессия болушу мүмкүн, жумушта, иште, хоббиде, бүт нерседе минимум 10.000 саат коротот экенсиз. Ульяночка, привет. Я не знаю, спасибо. Андыктан достор, 10.000 саат боюнча бир аз кечиресиздер. 10.000 саат бул эмне дегенди билдирет? 10.000 саат бул эгерде күнүгө 8 сааттан иштесек, бул 1250 күн деген сөз экен. 1250 күн 360-ка бөлсөк, бул болжол менен 3,5 жыл болуп калат достор. 3,5 жыл. Элестетсеңер. Демек, бир нерседе адис болуш үчүн, профессионал болуш үчүн ошол нерсе менен биз 3,5 жыл бою машыгып, ошонун үстүнө иштеп, жана ошол менен аракет кылышыбыз керек экен. Андыктан даяр нерсе боло бербейт достор. Баягы кандай десем, бат нерсе болбойт. Эгерде сиз чыныгы адис болом десеңиздер, бир нерсеге көңүлүңүз менен киришиңиз керек экен да.
Ушул нерсе боюнча мисалы мен эми билесиңер жокпу, мен негизи 5 тармакта иштейм. Бул эми соода саттык тармагы. Бул эмне болушу мүмкүн? Медиа продакшн, жумуш менен камсыздоо, журнал басабыз, журнал чыгарабыз. Андан тышкары да эмнебиз бар? Билим берүү жагында. Жана алтынчысы бул хобби катары, бул ырчылык. Ошонун практически көбүндө мен мисалы көп жылдан бери алектенем да. Мисалы журнал басууда 10 жылга чукул болуп калыптыр. Ырдоо андан да көбүрөөк. Ырдоо эми албетте бул жумуш эмес. Соода саттык ишинде мисалы быйыл 4 жыл болот экен, мисалы соода саттык ишине киргениме. Косметика, парфюмерия өзүңүздөр билсеңиздер керек, мен стористтеримди көрсөңүздөр. Медиа продакшнда көп жыл, 7-8 жыл болуп калды. Билим берүү тармагы 1,5 жылга жакын болуп калды. Демек, ошол билим берүү тармагы болсун, жанакы жумуш менен камсыздоо тарабы болсун, бул албетте мен профессионал эмесмин, дагы үйрөнө турган көп нерсе бар. Бирок башка жагынан профессионал болбосом дагы ошого жакындап калдым да. Андыктан дароо эле мисалы сиз баягы бир нерсени бир аз иштеп же 1 жыл, жарым жыл иштеп, сиз эч качан профессионал болбойсуз, достор. Ар бир нерсенин врач болсун, хирург болсун, врачтар, медиктер бул башка тарап. Мисалы сулуулук жаатында болсун, бүт болгон нерсеңизди алыңыз. Сиз бир нерседе кыйын адис болом десеңиздер, минимум 3,5 жыл иштешиңиз керек экен. Бул экинчи эреже болду. Үчүнчү эрежебиз боюнча бул эми кыргызчасы кандай болуп калат билбейм, бирок орусчасы правила 2 в 1 деп аталат. 2 в 1. Эки нерседен, бир нерсе кылып жатканда эки нерсе кылуу деп койсок болот. Мисалы, эртең менен таң атканда, мисалы душубузду алып, тишибизди жууп атканда аффирмацияларды же жакшы позитивдүү музыканы коюп, аларды угуп, жана өзүңүздүн жумушуңузду кылуу. Тамак жасап жатканда кожойкелерге арналат, жакшы бир аудио китептерди коюп коюу. Фитнес, спорт менен машыгып атасызбы, ошондой эле аудио китептерди коюп коюу. Жолдо баратасыз, мисалы машина айдап баратасыз, албетте кыргыз эстрадасы же башка эстрадасы болбосун, баягы музыкадан тышкары ошондой эле аудио китептерди уксаңыздар болот. YouTube'да, мисалы интернетте аябай көп. Же жолдо баратсаңыз, мисалы маршрутка болобу, автобус болобу, китеп алып алыңыз, чакан китеп. Ар бир китеп, достор, бул ошол автор менен баарлашуу деген сөз, бул диалог деген сөз. Андыктан ошол китепти окуп жатканда сиз ошол адамдын ой толгоосун, маанилүү ойлорун жана пайдалуу нерселерин өзүңүзгө аласыз, сиңиресиз, достор. Андыктан мындан качпаңыз. Ошон үчүн правила 2 в 1 же бир нерседен бир нерсе кылып жатканда эки нерсе кылуу деген эрежени алып алсаңыздар, көп жакшы нерселер болот. Мисалы мен офиста отурам, күндө 1-3-4 саат отурам, аффирмацияларды угам, же музыка угам. Эгерде бирдемке жазып атсам, же бирөө менен сүйлөшүп атканда, мисалы бирөөдү угуп атканда, сотрудниктер менен угуп маалымат алып жатканда, балким бирөөгө дагы бир маалымат берген болом, то есть перепискалар болот. Бул нерселер аябай көп, достор. Андыктан ошол мен азыр бүгүн айтып кеткен 3 эрежени уксаңыздар, акырын жашооңузга киргизсеңиздер, мен оюмча сиз ийгиликке жетишүүнүн дагы бир кадам өйдө болосуздар, достор. Мен дагы буюрса мындай видеолор чыгарып турганга аракет кылам. Эгерде жакса же сиз дагы толуктай турчу нерсе болсо комментарийге жазыңыздар. Правила 2 в 1 балким сиз бир нерсени уже кыласыздар, ошону жазыңыздар. 10,000 саат боюнча оюңуздар кандай? 24 сааттык эреже боюнча оюңуз кандай? Ошонун баарын жазсаңыздар, мен окуп силер менен баарлашканга аракет кылам. Анда эмесе баарыңыздарга дагы бир жолу берекелүү, жемиштүү күн каалайм, достор.